Министрлер кабинети илимий жана илимий техникалык уюмдардын кызматкерлерине эмгек акы төлөө шарттары жана штаттык саны жөнүндө токтом кабыл алды. Бул токтом илимий жана илимий техникалык уюмдардын кызматкерлерине эмгек акы төлөө системасын өркүндөтүү жана ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын президентинин 2024-жылдын 18-декабрындагы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын кызматкерлерине жана илим бөлүмү боюнча каржыланган илим жана илимий тейлөө кызматкерлерине акы төлөө шарттарын өркүндөтүү жөнүндө жарлыгын аткаруу максатында иштелип чыккан. Эмгек акыны азыркы деңгээлинен 70%дан 100%га чейин жогорулатуу илим кызматкерлеринин материалдык абалын бир кыйла жакшыртууга багытталган. Бул алардын профессионалдык жактан өнүгүүсүнө жана мотивациясынын жогорулашына шарт түзөт. Өлкөдө эпизоотиялык абалды туруктуу кармоо жана жаныбарлардын жугуштуу ылаңдарын алдын алуу максатында республиканын бардык аймагында мал жандыкты жазгы эмдөө иштери башталды. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиришкендей, ушул тапта кутурма оорусуна каршы малга вакцина сайылып, ал эми эхинококко каршы ит мышыкка дары берилип жатат. Ветеринардык кызмат бардык жарандарды мал жандыкты профилактикалык эмдөөдөн, дегелиментациялоодон милдеттүү түрдө өткөрүүгө чакырат. Себеби бул баарыбыз саламаттыгыбыз үчүн маанилүү. Эскерте кетсек, мал жандыкты эмдөө жылына республикалык бюджеттен 9 ооруга каршы сатылып алынат. Алар кутурма, шарп, бруцеллез, сибирь жарасы, эхинококоз, кой эчкилердин кыргыны, күл, жылкынын манка оорусу жана туберкулин. Белгилей кетсек, мына ушул зооноздук ооруларды алдын алуу максатында ветеринардык кызматтын район, шаардык башкармалыктары тарабынан мектеп окуучуларына атайын ачык сабактар уюштурулуп, эл арасында окутуу, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Өлкө аймагында транспорттук көзөмөлдү күчөтүүнүн алкагында текшерүү иштери уланууда. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, анын алкагында министрликтин алдындагы жерде жүрүүчү жана суу транспорту департаменти төмөнгүдөй текшерүүлөрдү жүргүзүүдө. Автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү эл аралык келишимдердин талаптарын сакталышын камсыз кылуу боюнча автоунаалар менен эл аралык жүк жана жүргүнчү ташууларды көзөмөлдөө. Кыргыз Республикасынын автомобиль транспорту чөйрөсүндөгү мыйзам актыларынын сакталышын көзөмөлдөө, жүргүнчү ташуулар боюнча эрежелердин аткарылышын көзөмөлдөө, Кыргызстандагы жалпы пайдалануудагы автомобиль жолдорунун сакталышын камсыз кылуу боюнча салмак габариттик көзөмөл жүргүзүлөт. 17 февралдан тартып республиканын жалпы билим берүү уюмдарынын директорлору жана алардын окуу тарбия иштери боюнча орун басарлары үчүн онлайн тренингтер өткөрүлүүдө. Билим берүү жана илим министрлигинен билдиришкендей, тренингтер 12 жылдык билим берүү моделине өтүү механизмдерин түшүндүрүү максатында уюштурулууда. Белгиленгендей, 25 февралга чейин Zoom платформасы аркылуу өткөрүлөт. Тренингтен кийин ар бир мектепте ата-энелер чогулуштары өткөрүлүп, жаңы форматтагы улуттук билим берүү системасын калыптандырууга багытталган негизги чечимдер жана жаңылануулар тууралуу маалымат берилет. Мектептеги рекетчиликке жол жок. Кыргызстанда буллингке каршы флешмоб башталды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлигинен билдиришти. Флешмобко катышуу үчүн мектептеги профилактикалык иш-чараларды сүрөткө же видеого тартуу, аларды рекетчиликке жол бербейли, балдар биздин келечегибиз, мектеп, мугалим, ата-эне хэштеги менен жарыялоо, рекетчилик менен күрөшүүнүн маанилүүлүгү тууралуу айтып берүү. Рекетчилик норма эмес, аны биргеликте токтотушубуз керек. Рекетчиликке жол бербейли флешмобуна кошулуу жана балдардын коопсуздугу биздин жалпы приоритетибиз экенин көрсөтүү. Келгиле, балдар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу чөйрөнү бирге түзөлүү деп айтылат маалыматта. Ички иштер министрлигинде коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө боюнча жыйын өттү. Ведомстводан билдиришкендей, коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө кабыл алынган мыйзамдын алкагында Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын борбордук аппаратында коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө боюнча жыйын өткөрүлүп, өздүк курамга эскертүү иштери жүргүзүлдү. Жыйындын жүрүшүндө Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматкерлери тарабынан эгерде коррупциялык фактылары учурда тиешеси бар адамдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылып соттолгон адамга өмүр бою белгилүү бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлөөгө тыюу салынып, күнөөлүү адамга карата эркиндигинен ажыратуу түрүндө милдеттүү түрдө жаза берилип, мамлекеттин бюджетине келтирилген зыяндын ордун толук толтурууга тийиш болору эскертилди.
Бишкекте жол эрежесин одоно бузган муниципалдык автобустун 20 айдоочусу иштен алынды. Мэриядан билдиришкендей, күн мурун транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментинин директору Улан Бейшенбаевдин төрагалык алдында муниципалдык коомдук транспорт маселеси боюнча кезектеги жыйыны өттү. Чогулуштун негизги багыты жол коопсуздугу, жүргүнчүлөрдү ташуу эрежелери жана аялдама комплекстеринде коомдук транспортты туура токтотуу болуп саналат. Эреже бузган айдоочуларга эскертүү берилди. Өз кезегинде жол эрежесин одоно бузгандыгы үчүн 20 айдоочу иштен алынды. Жыйындын соңунда айдоочулар тарабынан жол эрежесин сактоону күчөтүү, коомдук транспорттагы тейлөө сапатын жакшыртуу боюнча тапшырма берилди. Жапониянын Жайка эл аралык кызматташтыгы агенттиги Кыргызстандын түштүгүндөгү ооруканаларды медициналык жабдуулар менен камсыздоо максатында Ош облустук жергиликтүү ооруканалар жана Ош мамлекеттик университетинин медициналык клиникасы менен таанышты. Мында алар клиниканын кардиохирургия, цитология, терапия жана башка бөлүмдөрүнүн шартын көрүп чыгышты. Бул демилгени Саламаттыкты сактоо министрлиги алып чыккан. Негизги агенттик өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө илимий изилдөөлөрдү жүргүзүп, мектептерди, ооруканаларды жана башка объектилерди куруу сыяктуу гранттык долбоорлорду ишке ашырууга көмөктөшүп келет. Мындан сырткары финансылык жактан да колдоо көргөзөт. Биздин максат Кыргызстандын түштүк аймагындагы медициналык инфраструктураны жакшыртууга көмөктөшүү. Ошмудагы медициналык клиникага жана анын жаңыланган бөлүмдөрү менен таанышуубуз оң пикир алды. Биз бул окуу жай жана медициналык клиника менен бир топ жылдан бери тыгыз кызматташып келебиз. Алдыда илимий долбоорлорду ишке ашырабыз деген пландарыбыз бар. Клиникада жакынкы убакта түзүлө турган реабилитация бөлүмү тууралуу маалымат берилип, анын келечекте кызмат көрсөтүүлөрү тууралуу сөз болду. Ошондой эле реабилитология боюнча предметтик сабактар студенттерге өткөрүлө тургандыгы айтылды. Бул жерде кесип туруп, срезалып туруп, Конуктор Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультети менен да таанышты. Жайка саламаттык сактоо системасына жакшы жардам берип жүрөт. Булардын бүгүнкү миссиясы Ош шаардык больницаны, Ош областтык больницаны, онкологиялык борборлорду карап жүрүшөт, кандай жардам бере алабыз деген ойдо. Анан бүгүн бизге келген максаты биз бул ооруканалар менен кандай иштешебиз. биринчи жолу көрүп атам. Ушул жылдын апрель айында булганган абанын ден соолукка зыяндуулугун изилдеген борбор курула баштайт. Бул долбоор Жайка менен биргеликте ишке ашат. Аны Жапония тарап каржылап, керектүү каражаттар менен камсыздап берет. Мындан тышкары Ош мамлекеттик университетинде дата борбор салынып, ал жерде маалыматтык база топтолот. Долбоордун мөөнөтү 5 жылга түзүлгөн. Гүлжан Ажматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Бишкекте Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө 17-18 февраль күндөрү Иран кинолорунун күндөрү өттү. Аталган иш-чараны Ирандын маданий өкүлчүлүгү жана Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу кинематография департаменти биргеликте уюштурушкан. Борбор калаанын тургундарына Ирандын 4 тасмасы, Симанын соңуна чыкпай калган окуясы, дарактын кучагында, Гонарадан келген жүргүнчү, алдын ала макулдашуусуз деген аталыштагы 3 көркөм жана 1 анимациялык тасмасы тартууланды. Бул тасмалар шаар тургундарына акысыз көрсөтүлдү. Дал ушундай эле кыргыз кинолорунун күндөрү да Иранда өтөт деп белгиледи кинематография департаментинин директорунун орун басары Маратбек Асаналиев. Иран менен буга чейин былтыр меморандумга өзү келишимге кол коюшулганбыз. Келишимдин негизинде бүгүнкү күндө иш-аракеттер жүрүп жатат. Кыргызстанда тартылган тасмалар Иран мамлекетинде дубляжга которулуп, ал жакта көрсөтүлгөн бүгүн биринчи кадамдар ташталып атат. Мындан кийин да буйруса биз кино тармагындагы өзүбүздүн иш-чара келишимдерди чыңдоо үчүн мамлекеттер аралык соглашенияга, келишимге кол коюшу, анын жыйынтыгы менен эки өлкөнүн ортосунда жаңы кинолор тартуу, ал эмес адистерди ал жака алып барып окутуу, же ал жактан мыкты мугалимдерди алып келип Кыргызстанда окутуу жүргүзүү боюнча дагы буйруса бизде пландарыбыз да бар. Быйыл азыр бизде 2 тасмабыз Иранда коюлган турат. Биринчи бул жеке тараптар тарткан Бейшенен таманда, андан сырткары күрөш тасмасы бүгүнкү күндө Иран мамлекетинде
прокатка чыккан убагында турат. Биз бүгүн Иран кинолорунун күндөрүн Кыргызстандын аймагында 3-чү жолу өткөрүү үчүн кино сүйүүчүлөрдүн үйүндө чогулуп жатабыз. Бул иш-чарада Иранда 42 жылда тартылган 4 тасманы көрсөтөбүз. Анын ичинен 2 тасма орус тилине которулган. Дагы 2 тасманы кинонун өзүнүн үнү менен көрөм дегендер үчүн субтитр менен көрө алышат. Бул иш-аракеттер эки өлкөнүн кино тармагында кызматташтыкты алдыга жылдыруу болуп саналат. Ошондой эле эки өлкөдө өтө турган кино фестивалга буга чейин да катышып келишкен жана катыша беришет. Тасмалар башка өлкөлөрдүн маданиятын таанытууга эң сонун курал болгондуктан биздин коомдо абдан жакшы көрүлгөн жана биздин маданиятты камтыган тасмаларды көрсөтүүгө аракет кылабыз. Иш-чаранын максаты эки өлкөнүн маданий алакаларын түзүү жана кино тармагында ар кандай кызматташтыкты ишке ашыруу болуп саналат. Эске салсак, буга чейин Кыргызстанда 2 жолу Иран кинолорунун күндөрү өткөн. Асел Сөркул кызы, Өмүрбек Муктар уулу, Азия ТВ, Бишкек.